Hello dear colleagues. Today I am going to show you one more internet resource that will help you save your time and make your English lessons more fun, more effective and not boring. For this purpose we will go to the Google Chrome and write the to this address way the learningapps.org. Саламатсыздар урматтуу коллегалар. Бүгүн мен сиздерге өзүңүздөрдүн сабагыңыздарды мындан да кызыктуу, мындан да интерактивдүү, мындан дагы эффективдүү кылуу үчүн дагы бир пайдалуу интернет ресурс жөнүндө айткым келип атат. Анын үчүн биз Google Chrome'ду ачып, адрести жолчого learningapps.org деп жазабыз. Жазганда бизге мондай сайт чыгат. Сайт чыкканда биз бул жерге эгер бул мурун регистрация болгон эмес болсоңуз, регистрация болуп киресиз. Google аккаунт менен же болбосо Facebook менен да регистрация болсоңуз болот. Анан кийин категория деген жерден английский язык деген тандайбыз. As you see, this site is not for only English teachers, but for all teachers. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул сайт бир гана англис тилчилер үчүн эмес, бүт эле сабактардан мынакей айтсаңыздар, бүт сабактар боюнча көнүгүүлөрдү тапканга болот. Жана ошондой эле ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү өз колубуз менен да жасасак болот. We will choose the English language, and here we will choose our grade. Бул жерден классыбызды тандайбыз. For example, family. Биз үй бүлө деген теманы тандап көрөлү, кандай көнүгүүлөр чыгат экен. Family vocabulary, number 1, number 2. Let's choose one of them. Now, прочитай предложение и выбери правильное слово, чтобы закончить его. This is the instruction. Бул жерде инструкциясы берилген. Okey'ди басабыз. My granny is my mother's mother. Бул жерде туура вариантын тандап, викторина сыяктуу экен. Окей, проверить. Сурооңуз туура болсо мондай смайлик чыгып калат экен. Ушул көнүгүүнү эгер биз окуучуларыбызга жөнөткүбүз келсе, анда могул жерден ссылканы копировать этип, WhatsApp группаңызга кирип, класстын группасын ачып, ставить деп туруп жөнөтүп койсоңуз, ссылка менен окуучуларыңыз кирип, ушул викторинаны аткара беришет. Следующий. My aunt is my mother's sister. Эми эгер биз ушул сыяктуу көнүгүү түзгүбүз келсе, анда жок, эгер до конца иштешибиз керек экен. Так, my sister is my father's daughter. My uncle is my mother's brother. My uncle, my brother is my father's son. My brother is my father's. My mother is my sister's mother. My aunt's daughter is my cousin. My aunt is my granny's daughter. My aunt's son is my cousin. Завершить. You are great. 9-дан 9 балл алдык. Артка кайтып, ушул викторинаны так. Эгерде новое упражнение, жаңы көнүгүү түзгүбүз келсе, ушул жерге киребиз. Бул жерде шаблондор берилген. Here we choose templates for our new exercise if we want to create our own, or you can just send the link to this exercise
and they will enter the learning apps by this link and complete the exercise and send the results to you. Okay, let's make a new exercise with this template. Ушул шаблон менен жаңы упражнение түзүп көрөлү. Сиздер менен создайте новое упражнение. Бул жерде, as you see here, we can add text, picture, audio, voice, or just music, or and video. Сиздер көрүп тургандай, бул жерде биз текст кошсок болот экен, картинка, сүйлөө, аудио кошсок болот экен, жана видео кошсок болот экен. Азыр түзүп көрөлү. Биринчи пара орусча сөз менен, англисче сөз менен, кыргызча сөз кошуп көрөлү. Жазалы, мисалы үчүн table. Так, экинчисине стол. Next, экинчи парага да жазабыз. Book. Китеп. Үчүнчү парага жазайлы. Bag. Сумка. Эгер биз ушул туура талган паралар жоголуп кетсин, өчүп кетсин десек, удалять правильно составленный пара дегенге галочка коюп коебуз. Так, картина друг друга. Завершить и показать в предварительном просмотре. Басалы. Неке. Сиздер менен биз кыскача мондай параларды тап. Find the pairs деген көнүгүү түзүп алдык. Бул жерде кантип иштейт экен. Кыргызча варианты менен англисче варианты бири-бирине дал келтириш керек. Here we have to choose Kyrgyz variant and the English variant. For example, table here. And they will disappear. Өзүңүздөр көргөндөй табылган паралар жоголуп кетет. Bag and book. Key, save this exercise, сохранить упражнение. Бул жерде ваше упражнение было успешно сохранено. Теперь вы можете найти у себя сохраненный вариант, а также при необходимости исправить или дополнить. Бул упражнение бизге автоматтык түрдө ссылкасы берилет. Бул жерде ссылкасы берилип калат. Ушул упражненияны окуучуларыңызга жөнөтсөңүз болот. Жана доработать упражнение дегенди бассаңыз, дагы кошуп, ашыкча жерлерин алып, жетпей калган жерлерин кошсоңуз болот. Анан могул жерде опубликованный упражнение деп турат. Буну личное дегенди басып койсоңуз, сизден башка эч ким көрө албай турган болот. Мына ушинтип биз ушул learningapps.org сайты менен ушул сыяктуу толтура упражнениялар жасап алсаңыз болот да. Бул жакта шаблондордо баардык түрлөрү берилген. Жана бул сайтка регистрация болсоңуз, сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз аябай көбөйөт. Эгер регистрация болбой эле кирсеңиз, анда сиз упражненияларды колдоно аласыз, бирок мындай упражнение түзө албайсыз да. Андан сырткары мынакей викторина түзсөңүз болот, простой порядок, заполнить пропуски. Бул жерге грамматикалык упражнениялардын сөздөрдү алып коюп, толтур деген эмелер түзсөңүздөр болот. Толтура ушул сыяктуу упражнениялар түзсөңүздөр болот. Сиздер менен дагы бир көнүгүү иштеп көрөлү англис тилинен. Let's make one more exercise. For example, clothes.
Where are the clothes? Season's clothes. Найти пару. Где находится? Let's do this exercise. Find the right clothes. Okay. Играть в одиночку. So, jeans. Where is the jeans? Okay, this. Wow. This is right. Okay. Next. Hat. Where is the hat? Okay, I think this is hat. I'm again wrong. Okay. Gloves. Okay. This is. No? This is right. Dress. Where is the dress? Skirt. This is skirt. I'm right. I have 2 points and computer has 5 points. Мен 2 балл алдым. Компьютер 5 балл алды. Победитель компьютер дейт. Okay. I think this internet resource was useful for you. Thank you for your attention. Goodbye. Сіздерге бұл интернет ресурс пайдалы болды деп үміттенем. Көңіл бұрғаныңыздарға рахмат.